Намазда жалкоо болбоо үчүн 3 нерсени аткарыңыз. Биринчиси, кылып аткан жумуштарыңыздан мурда намаздын убактысын өлчөңүз. Биринчи планыңызга намазды коюңуз, андан кийин иштериңизди коюңуз. Көп адамдар биринчи иштерин кое алат, намазга маани бербейт, анан 1-2 болбой жүрө берет да. Экинчиден, бир мисалды айтайынбы сизге. Сабырлап турасыз, адамдар туалетке заара кылыш үчүн өзүнүн нажасатын ташташ үчүн барат. Бул денени иштетип койгон Кудай Тааланын өзү. Шүгүр, Кудайыма шүгүр деп тил менен айтуу менен болбойт. Кыймыл аракет менен болот. Мисалы сиз ошол нажасатты ташташ үчүн Кудай берген ушунча нерсени жеп алдыңыз, ичип алдыңыз, телаңыз ордунда иштеп атат, оору берген жок, барып заараны кылдыңыз, сабырлап туруп. Дааратканага барасыз, ажатканага барасыз. Нажасат таштап, бирок даарат алып, намазды окубасаңыз, бул намкөрлүк болуп эсептелет. Шүгүр кылуу болуп эсептелбейт. Шүгүр кылуу Кудай берген буйруктарды аткаруу дегени. Жөн гана тил менен Кудайга шүгүр деген бул оңой. Бирок тил менен эмес, кыймыл аракет менен. Андан үчүнчүдөн уялыңыз эй. Бүгүн Кудай Таала миңдеген шүгүрчүлүк темасында миңдеген нерселерди сизге берип койду. Ушу мурдуңуз жамбашыңызда болсо өзүңүз жытыңызды өзүңүз жыттап өлүп калат элеңиз. Кудай Таала сизге көп нематтарды берип койгон, сизге мага шүгүр кылып намаз окуганга не жетсин. Намаз окугандардан булойду. Куткарылгандардан, сакталгандардан булойду. Акыретке жарык жүз менен барууга Аллах табарак ва таала бардыгыбызга насип этсин. Намазыбызды калтырбайлы. Себеби кабырда сурала турган эң биринчи сурактардын бири намаз, намаз, намаз. Окугун намаз.